Assalamu alaikum. Бүгін Иран менен Американын ортосундағы согушту кысача карап чыгабыз. Ал кантип башталды, максаты кандай? Биринчиден, бир мамлекет эл аралык укуктарды бузуп, экинчи бир мамлекетке кол салды. Американын максаты эмне? Кол салуудан максат. Американын жакынкы чыгыштагы эң негизги өнөктөшү Исраил мамлекети, яхудилер. Яхудилер менен Иран бири-бирине негизги душман экенин билебиз. Иран көп жылдардан баштап өзөктүк курал чыгарган аракет кылып келишет. Атомду байытып, өзөктүк ракеталарды чыгарабыз деп ошонун үстүнө иштеп келишет. Ага Израиль жол бербейт. Себеби Иран аны чыгарып алса, Израилге түздөн түз коркунуч туудуруп калат. Америка жакынкы чыгышты Израиль аркылуу көзөмөл кылабыз деп ойлойт. Ошон үчүн Израиль Иран бизге коркунуч туудуруп атат деп, Нетаньяху 2-3 жолу Америкага барып, Трамп менен сүйлөшүп, согуш ачканды көндүрүп берди. Башында Сенат ага көнбөй аткан. Согуштун бизге эч кандай кызыкчылыгы жок. Иран бизге коркунучтуу эмес. Америкага кээ бир республикачылар Иран бизге коркунуч туудурган жок. Анткени бизге жете турган анын ракеталары дагы жок деп. Иранда мисалы гиперүндүү ракеталар бар, баллистикалык. Алардын эң алыска учканы 2,5 километрге чейин учат экен. Америкага жетпейт. Бирок Израилге жетет. Израиль өзүн коргош үчүн согуш ачканды көндүрдү. Бул жерде Израилдин кызыкчылыгы үчүн согуш ачылды десек болот. Израилдин кызыкчылыгы Американын кызыкчылыгынан дагы өтүп кетти десек болот. Негизи Американын кызыкчылыгы деле Израилди сактоо. Ошондуктан көпчүлүк добуш менен Сенат баары бир колдоп берди. Башында Иран менен келишимдерге барабыз деп жолугушуулар уюштурулуп аткан. Ал жерде 3 талап койду Америка тарап. Биринчиси атом өзөктүк курал чыгарбайсың деди. Экинчиси прокси күчтөрүңө жардам бербейсиң деди. Ансаралла, Хезбулла, Хамас сыяктуу башка Шия же Иран тарапта болгон ар жердеги ар мамлекеттердеги ошондой топторго жардам бербейсиң деди. Ал топтор дагы эме менен душмандашат, Израиль менен. Эми ошондо экинчи талабы койду. Үчүнчү талабы катуу уча турган ошондой ракеталарды чыгарбайсың деди. Эң акырында 4-чү талапты койду. Байытылган уранды, өзөктүк курал чыгарабыз деп байытып аткан ураныңарды бизге өткөрүп бересиңер деген ошондой талапты койду. Бирок баарынан четке какты Иран. Бир гана өзөктүк курал чыгарбайбыз деп ошо келишимге келип атышкан. Бирок ал жетиштүү болбоду. Эми Иранга келсек, Иран илгертен 90% перстер жашаган мамлекет. Перс улутундагы адамдар. Башкаруу системасы ислам деп айтышат. Эми өздөрүнүн исламы. Мен жеке пикиримде шиялык дин деп айтам. Себеби ислам катары көрө албайм. Бул менин жеке пикирим. Ар ким өзүнүн мисалы мусулманмын же башкамын деп айтышы мүмкүн. Ар кимдин өзүнүн пикири. Бирок менин оюмда, менин көз карашымда ислам деген жалгыз Аллахка сыйынуу динин ислам деп айтабыз. Ал эми жеке бир адамга, жеке бир топко сыйынуу бул ислам деп айтылбайт. Өздөрүн исламбыз деп атаган шиялык динди карманган мамлекет. Башкаруу системасы дагы ошол өздөрүнүн динине ылайыкташкан башкаруу системасы. Эли дагы 99% шия динин карманган эл. Шиялар. Ирандын бийлиги өзүнүн мамлекетин шиялык диндин негизинде башкарат. Ошон үчүн башка жерде каерде шиялар бар болсо, шияларга курал жарактарды берип, бийлик тартып алганы үгүттөп, ошентип жардам кылып фитна кылып турушат. Мисалы Йеменде хусилерге жардам берип, бийликке каршы чыгып, мамлекетте топулоң кылып, кандай кесепеттерге алып келди. Же Ливанда Хезбулла бийликке баш ийбей өздөрүнчө күч болуп алышкан. Андан кийин Хамас жана башка каерде болбосун. Ошон үчүн мисалы Саудияда дагы шиялар бар, азыраак болсо дагы, Бахрейнде бар. Көп жерлерде шиялар, мына Иракта дагы шиялар бар, аларга дагы колдоо көрсөтөт. Ошон үчүн Ирактагы шиялар Иранга жардам бергени көтөрүлүштөр чыгарып, эл ошондой кылып атышат. Фитна чыгаруу жагынан ошол жердеги жакын чыгыштагы мусулман мамлекеттерине көбүрөөк зыян берген, Израилге караганда дагы Иран көбүрөөк зыяны көп, жана ошол көбүрөөк кооптуураак деп айтам. Дин жагынан алып караганда дагы мусулмандарга ислам дини жакыныраак дин деп еврейлердин дини кабылданат. Жөөттөрдүн яхуди дини ошол жакыныраак шиялардын динине караганда. Мына Израиль менен Америка бүгүнкү согушта дагы Ирандын өзүнө чабуул кылып атышат. Ал эми Иран чычалган баладай болуп, жандагы кошуна мамлекеттерине алар эч кандай чабуул кылбаса дагы, араб мамлекеттеринин керек болсо биз Американын
аскердик базаларына чабуул кылып атабыз деп, бирок нефти базаларына, турак жайларга чейин берип атпайбы? Анын баарын өзгөрүп атабыз. Бул эмне? Бул эмне деген? Араб мамлекеттери башында айтышкан. Биз өзүбүздүн жерибизди Иранга карата согуш ачканды бербейбиз деп айтышкан. Жана берген дагы жок. Бирок ошого карабай, ал жерде Американын аскердик базасы бар деп согуш ачылат. Бир мамлекетке чабуул кылып атышат булар. Булар Америка менен Израиль согуш ачса болбойт экен дагы, бул ачса болобу? Иран башка мамлекеттерге, өзүнүн чабуул кылбаган мамлекеттерге ачса болобу? Бирөө кайсы мамлекеттин аскердик базасын мамлекетине жайгаштырат, ал ар ким өзүнүн чечими да. Иранга отчет бериш керекпи деле? Биз киргизбейбиз деп аларды эсеп алыш керекпи? Жок. Ар ким өзү каалаган. Эң негизгиси ал тараптан Иранга чабуул болбосо болду. Ушундай эле ата турган болсо, ошол аскердик объекттерин өзүнө атыш керек. Согушканда дагы Иран туура эмес кадамдар таштайт. Америка менен Израиль жалаң аскердик буталарына сокуруп атышат. Эми болот анча мынча. Биз бул согушта Израилди же Иранды колдойбуз деп айтпайбыз. Бизге экөө тең бирдей, эч бир тарапта болбойбуз. Бирок эми ар бир мамлекет бизге көбүрөөк зыян берип аткан мамлекет алсырасын деп ошону каалайт. Иран аскердик тараптан Америка эмес, Израилге салыштырмалуу дагы аябай эле алсыз. Бирок негизи чоң мамлекет, бирок узак жылдык Американын санкциясынан өнүк албай, экономикалык жактан кыйналып, ошентип жашап келет. Ошондуктан курал жарагы дагы аз. Узак убакытка созулса эгер согуш, Ирандын курал жарагы жетпейт. Азыр бир 4төн 1 калды деп эсептеп атышат. 4төн 5тен 1 калды, аябай эле аз калды деп. 10 күндүк согушта Иранга 3,5 миң ракета атылды. Болгондагы стратегиялык эң маанилүү болгон ресурстар жок кылынды. Шаарлар талкаланды. Эми ошолордун баарын калыбына келтириш үчүн канча 30-40 жыл кетет. 30-40 жылга артка кетти Иран десек болот. Дональд Трамп согуштагы 1-2 айга уланат дейт. Негизги лидери өлтүрүлдү, Хаменей. Андан кийинки анын баласы дагы жарадар кылынды. Бул Ирандын өзүндө жашаш кыйын болуп калды азыр. Бирок Иран согушуп аткан тарап менен жеке-мечекке чыга албай, оюнду бузуп, башка бирөөлөргө чабуул кылат. Алсыздарга. Мисалы, Ормуз кысыгын бөгөттөп, ал жерден өтүп аткан чоң эле танкерлерди, соода менен бараткан кемелерди дагы аткылап, бул кандай эмне деген бул? Кандай тиеше башка эле бир Таиландтан же башка Даниядан болобу, башка мамлекеттерге өтүп бараткан, алардын соода менен бараткан кемелерин дагы аткылап, алардын кандай тиешеси бар Америка менен болгон согушка? Эгер кыйын болсо, согушуп аткан тарап менен түздөн түз согуш керек. Бул деген спортто эки мушкер мушташып, бири жеңип койсо, жеңилген бала өзүнүн намысына чыдабай, көчөгө чыгып ойноп аткан балдарды барып ургандай эле, ошондой эле сөз. Учурунда Иран Украинага каршы Россияга дрондорду берип жардам берген деп айтып келишет. Батыш мамлекеттери Украина баары тасыктайт. Бирок өздөрүнө болгон чабуулда эч ким жардам бере албай калды. Анткени чоң мамлекет, эгер Америкага каршы Иранга ким жардам берсе, Америка аларды кысып, Украинанын колу менен эгер Россия жардам берсе, Украинанын колу менен эмне болуп кетишин билет. Ошондуктан мындай тобокелге барууну каалабай турушат.